Салам достор, силер менен кайрадан Капитан Майнкрафт каналы. Мен бүгүнкү видеомдо самый секретный проходду көрсөтмөкчүмүн. Анда эмесе баштадык. Бул мир создание мира болушакты. Менин каналыма жазылып жана лайк басып коюңуз. Мен өзүм мурун жасаган бул ловушканы. Мен жасаган ловушканы тапа алдым окшойт. Мына таптым. Бизге бир блок өйдө көтөрүлгөн жер керек. Антпесе бул секретный проход болбой калат. Мына биз бул жерге бир блокту ыргытсак түштү. Бул жер ачылыш керек болчу, негедир ачылбай калды. Мунун ичинде блок бар болуш керек. Мурун ыргыткан ооба бар экен. Мына ичи жабылып калды. Мына кайрадан көрсөтүп берейин кандай иштейт экенин. Мына бул жерге бир блокту ыргытабыз. Ыргыды, блок ачылды. Жана ичинде блокту басып кайра жабылып калат. Мына өтө секретный проход, бул эч ким көрбөйт. Муну жасаганды баштайлы. Бизге ушундай мен айткандай эле бир блок өйдө көтөрүлгөн жер керек. Антпесе липкий поршень көрүнүп калат. Липкий поршень көрүнсө анда секретный проход болбой калат. Биз ушундай 2 блок ылдый жерди казып алабыз. Мынтип казып алабыз. Мына каздык. Андан кийин мен ушул блокту железный блок менен мунун астын кооздук үчүн биякты эметип коюн, жасалгалап коюн. Анткени мунун жердин астына үй жасаганда кооз болуш керек үй. Бул жерге вагонетка коебуз, үстүнө загрузочная вагонеткасы, загрузочный воронка коебуз. Бул жерге компаратор коебуз. Анан бул жерге бир блок коебуз. Каалаган любой блок коебуз дагы. Красный факел коюп коебуз. Мен кайсы блоктор керек, эмне керек экенин көрсөтпөй калыптырмын. Бизге липкий поршень, компаратор, блок травы, липкий поршень, нажимные рельсы, факел из красного камня, вагонеткасы, загрузочная воронка и железный блок. Мына уже биз жасап койдук. Анан бул жерге биз липкий поршень коюш керек. Анан бул жердин үйдүн ичине кириш үчүн бул жерде проход кылып казып коеюн. Бирок үй жасап көрсөтпөйм, өзүңөр жасап аласыңар деген ойдомун. Мына уже биздин механикабыз бүтү. Мунун баарын блок трава менен жаап алабыз. Анан бул жер туран эч жерде агылып калыптыр. Мындай кылып жаат экенмин. Анан бул жерде мындай кылып жаат экенмин. Анан бул жерге бир блок ыргытсак, туран эч жерге ыргытып калган окшойт. Мына бир блок ыргыттык, жана бул жери ачык. Анан кайра ичине буяктан открыть кылабыз дагы. Кайра блокту алсак, үстү жабылат. Видео силерге жардам берсе, анда лайк, кийинки видео 5 лайктан кийин дароо чыгарам. Ошондуктан менин видеомо подписаться кылып, видеого лайк баскыла. Силер менен мен жакшылык, кайрадан көрүшкөнгө чейин.